Мандариндин кандай пайдасы бар? Мандарин цитрус угумундагы түбөлүк жашыл жапыс өскөн бак. Мекени Кытай, аталышы да кытайлардан келип чыккан. Илгирки заманда Кытайдагы бай, жакшы жашаган адамдарга мандарин деген лакап ысым берилген экен. Өзгөчөлүгү кыш мезгилинде тумоо, суук тийүү жана С витамини керектүү бардык ооруларга шыпа болуп берет. Башка цитрустарга караганда жалбырагынын сабагы ичке жана ал тез бышкан жана көп жемиш берген бак. Мандарин мээлүүн аймактарда өскөн. Таттуу, сулуу жана чыпар жыттуу жемиш. Апельсинге окшош өзгөчөлүктөрү бар жана айрыкча С витаминине өтө бай. Курамында А, Б, Е витаминдери менен кошо кальций, калий, магний, натрий, темир, бром жана фосфор минералдары бар. Ал эми кабыгы Б витаминине бай. Пайдалуу жагы: канды тазалайт, жүрөк менен тамыр ооруларына каршы коргойт, холестеринди жана жогорку кан басымды түшүрүүгө жардам берет. Кан тамырдын катуулануусуна жана шал ооруларына пайдалуу. Нервти тынчтандырат. Кечки тамактан кийин 1-2 даана жесе уйкусуздук оорусуна пайдалуу. Иммунитетти бекемдейт, жөтөлгө, сас тумоого пайдалуу. Тамак аш сиңирүүнү жакшыртат, терини тазартат, микробдорду жоюп, ашказанды жугуштуу оорулардан сактайт. Кан айлануу системасын жакшыртат. Мандаринди жемиш түрүндө жана кыям түрүндө жесе болот. Кабыктарынан эфир майы жасалат. Кабыктарын майдалап, туурап, кекс, торт сыяктуу таттууларга кошуп бошорса, жүрөк жана кан тамыр ооруларына пайдалуу болуп саналат.